Assalamu alaikum. Игілік академиясы бүгінде өзінің ішін баштайды. Бүгін дағын бір біздің игілігімізді қашырған кесепет жөнінде сөз қылабыз. Ал кесепет деп атат жалпылықты түшінбей қалу. Жалпылықты бағамдабай, аны байланыштыра білбей, оқиялардың біздің игілігіміз менен болған байланышын бағамдабай қалуымызға кенен жол açқан кесепет деп атат. Не болды туғаным? Орып атам. Неге орып атасың? Ким білет, суық өтіп қалған үшін. Суық өтіп қалғандыр. Неге суық өтіп қалады? Ким білет суық өтті да? Бітті. Ошын менен байланыш тоқтады. Андан ары эмне үчүн суық өтті? Эмне үчүн де бір 49 жолы эмне үчүн де берсе, ортодо 49 миллион ката табылса керек эле. Эмне үчүн деген суроо берилбейт. Демек бул биз азыркы абалыбыздын булагы эмнеде? Каяктан келип чыкты? Мына ошон менен экөөсүнүн байланышын жалпылаштырганды билбейбиз. Ажырашып атат. Эмнеге? Мүнөзү келишпей калды. Эмнеге келишпей калды? Тигинин мүнөзү ушундай экен да. Эмнеге андай? Мен кайдан билейин? Бүттү. Эмнеге семирип кеткенсиң? Кыймыл жок да. Эмнеге кыймыл жок? Ишибиз ушундай да. Эмнеге ишиң ушундай? Башка иш жок болсо эмне кылайын? Бүттү. Үчүнчү эмнеге менен токтоду. Ар бир биздин бүгүнкү ушул жашообуздагы абалыбыз эмнеге деген суроолорду берсек, жана анын мурдагы бир башаты бүгүнкү абалыбыз менен болгон жалпылыгы келип чыкмак. Дин кармагандар буну билишибиз керек өзү негизи. Эгер биз кедей болсок, демек мунун себеби дагы бир нерседе. Эгер биз жалкоо болсок, мунун себеби дагы бир нерседе. Эгер балдарыбыз биз укпай аткан болсо, мунун себеби дагы бир нерседе. Койчу, ар бир биздин бүгүнкү абалыбыздын себеби 35-ci, 36-cı эмнегедедир болгондур. Бирок тилекке каршы андан кийин да уланта бергендигибизден бул кесепеттер чогулуп балким ар кандай кесепеттерден улам алып келип бизди ошол абалга тыгып койгондур. Бул эми азыр бул абалда биз ийгиликти кайдан табабыз? Дагы эле биз ошол жалпылаштырганды билбейбиз. Эмнеге бул адам келип азыр мага бул нерсени айтып атат? Билбейм. Эгерде биз эмнеге дегенге жооп таба алсак, эмнеге деп келечек үчүн да жооп таба ала турган болсок, балким ошол биз Аллахтан күткөн ийгиликтин ачкычы болуп жүрбөсүн деп түшүнөт элек. Тилекке каршы биз Аллах субхану ва таалага жакшылык бер деп дуа кылып суранганыбыз менен ал заттын жиберген жакшылыгын өзүбүз окуй албайбыз. Анткени биз жалпылаштырганды билбейбиз. Балким ушул киши менин оорума шифа боло турган нерсени айтып аткандыр. Балким мен келечектеги bir medrese kura turgan байлыгым үчүн ошол кишинин айтып аткан сөздөрү бир себептин башталышы болсо керек деп ойлонбойбуз. Жалпылаштырганды билбейбиз. Ошондой эле жамандыкты да, жакшылыкты да жалпылаштыра албайбыз. Булагы менен негизги себептин, булагы менен жана азыркы абалыбыз менен ортодо байланышты биз билбейбиз. Ошон үчүн муну үйрөнүшүбүз керек. Эмнеге деген суроолорду бергенди үйрөнүшүбүз керек. Жок дегенде бир 7-ci, 8-ci эмнеге деген суроого жооп тапканда ийгилик бизге жылмая баштайт. Ийгилик бизге жылмая баштайт. Экинчи, үчүнчү эмнегеде суроолор көбөйө баштайт. Эмнеге? Бир эле эмнегеден 4-5 эмнеге чыгышы мүмкүн. Эмнеге мындай болду? Эмнеге мындай болду? Мындай кылса кандай болот эле? Мындай кылса кандай болот эле? Дарак болуп кетти. Бул биздин жашообузга сарасеп салуу. Биздин жашообузга сарасеп салуу. Анализдөө, талдоо, маңыздоо үчүн кенен аян болот. Жана бул биздин руханий өсүшүбүзгө дагы өтө чоң өбөлгө келет. Ошондуктан жалпылаштырууну үйрөнүш керек. Бул албетте өзүнчө бир көнүгүүлөр талап кылат. Кызыккандар үчүн көнүгүүлөр да табылат. Байланышыңыздар, үйрөнөбүз.